17 көп кабаттуу жанагындай блок уйгурабыз деп жеке ишкерлерге уже тендерден уткан. Биз анын чечимдин баарын жокко чыгардык. Мисалы Ошту биз дайыма айтабыз да жашыл шаар деп. Бирок кана жашыл шаар. Могу жерди караңыз. Биз турган бул Мүрзө. Эски Мүрзө. Могуну караңыз. Бүт эле үйлөр, көп кабаттуу үйлөр, жер тамдар мына. Бул жерде жана өнүккөн шаарлардын баарында чоң райондордо сөзсүз бир бак, парктар болот да. Биз азыр мына ишкерлер менен сүйлөшүп, Эрис Букашбекович билет, ошол эле Шоро компаниясы, банктар менен сүйлөшүп, мындай эки тараптуу диалог кылып, алардын көпчүлүгүнө бирден сквер. Бардык жерде көп кабат үйлөрдүн алдында скверлер. Бул жер дагы мына рекультивация болгон мурда. Мүрзө. Мыйзам боюнча бул жерге бактан башка эч нерсе болбош керек да өзү. Бирок тилекке каршы бул жерде дагы тендер өтүп 17 көп кабаттуу жанагындай блок уйгурабыз деп жеке ишкерлерге уже тендерден уткан. Биз анын чечимдин баарын жокко чыгардык. Анткени Мүрзөнүн үстүнө көп кабаттуу үй куруп, ал жерге мындай бизнес жасаганга мыйзам жол бербейт. Өзүңүз жакшы билесиз. Биз ошол мыйзамда кандай каралса ошондой кылдык дагы бул жерди жанагы жашыл бакка айландыруу. Жашыл бакка айландырбасак болбойт. Мына тегеректи көрүп атасыз өзүңүз. Азыркы реалдуу абал ушундай. Бир жерде сквер, бир жерде бак жок. Мына ушунча миңдеген адамдар жашаган жерде. Ошон үчүн биз мындан ары азыр 8 жерде ошо рекультивация иштери болгон. 10 гектардай жерди биз жашылдандырууга мындай чечкиндүү кадамга барып атабыз да. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Рахмат. Мана баштайлы агай. Рахмат. Бисмиллахиррахманиррахим. Жақсы доктор, şu қарға жұмат болсын. Рахмат, қаламтаға кірерде рахмат. Yıkmasın diyeceğim. Evet, hani ağa, şunu koyalım.